Бийликтин айдаган жолуна түшпөй, өз позициясын ачык айткан парламентарийлерге жалган жалалар менен кылмыш ишин козгоо салты кайрадан уланууда. Мындай пикирлерди жогорку кеңештеги эркин депутаттар гана батынып айтышууда. Жогорку кеңеш бийликтин башкаруу бутагындагы орган, бирок парламенттеги көпчүлүк депутаттарга бийлик чүлүк салып койгондугу буга чейин эле айтылып келген. Өмүрбек Текебаевка саясий оппонент болуп жүргөн мурдагы депутаттар кек сактап, таба кылгандарында жашырган жок. Бирок ата мекендин башчысына аларга окшотуп жүйөлүү фактылар менен кылмыш иши козголгон жок. Болгону бир адамдын көрсөтмөсү менен гана иш козголду. То есть нет никакой доказательной базы. Так можно кого угодно уговорить, оговорить, обвинить. Если сегодня кто-то скажет, что Атамбаев взял $5 миллионов, что его надо сажать или возбуждать на него уголовное дело, что ли? Помните, я сказал, что идет правовой беспредел, что судьи, к сожалению, выносят неправосудные решения. И самое главное, идет избирательность. Албетте Өмүрбек Текебаевдин саясий оппоненттери чачтай көп экендиги маалым. Себеби азыркы саясий кырдаалда чындык ачуу дегенде акыйкаттыкты дастан кылгандар саясий курмандыкка чалдыгышы толук мүмкүн. Албетте бул жөнөкөй адам эмес. Бүгүнкү кырдаал саясий стабилдүүлүктүн туруктуулугуна мындай бир доо кетирген турат. Себеби фракциянын лидери, партиянын лидери катары, бир топ мамлекетке салмошкон инсан катары буга коомчулук, ошол эле партиялаштары, айылдаштары, жердештери, коллегалары кайдыгер карап тура албайт. Ошонун катарында мен да айтып кетет элем. Албетте биз укуктуу мамлекет жашагандан кийин Өмүрбек Чиркеш 25 жыл чындык деп чырылдап келген инсан катары мыйзамдын талаасында баары чечилиш керек. 6 айдан бери Өмүрбек Текебаевка коюлган кинелер жөн гана саясий каралуу экендигин депутат өзү далилдеп берген. Мындан улам өлкөдө мыйзам үстөмдүгү жоголуп, жеке бир саясий топтун кызыкчылыгы иштеп жаткандыгын парламенттеги өз позициясына ээ болгон депутаттар гана айта алышууда. Мен ойлойт атам, бул жерде атайын кызматкерлер чоң бир жакшы эмес кызмат көрсөтүп атат жетекчилергечи. Баягында президент айтпады эле, эгерде ККНБнин жетекчиси далилдей албаса жооп берет деп. Ушул жоопкерчиликке каршы эмне болсо деле камап коеюн, анан кийин көрөбүз деген принцип кетип атат да. Ошондуктан мен ойлойт атам, кичине шашылыш болуп кетти. Мындай учурда парламенттеги депутаттар өз пикирлерин билдирип, мыйзамдын аткарылышын көзгө алып, ири отуруп, түз кеңешип, калыс пикирлерин айтышы керек эле. Азырынча андайга КСДПдан жаш депутат Жанар Акаев гана даап барган болсо, оппозициялык фракциялардан бир гана Өнүгүү Прогресс жана Ата мекен фракциясынын депутаттары өз ойлорун эркин айтып келишүүдө. Ал эми бийликке жакын, ошондой эле бийликчил партиялар президенттик аппарат чийген чийинден чыга албай калган шекилдүү. Мындай абал саясий тирешүүлөр башталганда эле айкын болгон. Анда да депутат Өмүрбек Текебаев эл өкүлдөрүн күн карамалыктан алыс болууга чакырган. Биз бирөөнүн малайы эмеспиз. Биз эл өкүлүбүз. Бизге кайсыл бир кабинеттерге чакырып эч ким көргөзгө бербеш керек. Биз тарыхый чечимди өзүбүз кабыл алышыбыз керек. Анткени кыргыз элинин ишене турган силерден башка эч нерсеси жок. Бизден жогору жакта Кудай гана. Ошон үчүн бизди жогорку кеңешти качан адамды сыйлайт? Поступок болуш керек. Жоопкерчиликти ала билиш керек. Мына ошондой эл бизге татыктуу мамиле кылат. Ошондо уялбастан бул биздин өкүлүм, бул биздин жетекчилерибиз, жол башчыларыбыз деп бизди сыйлайт. Болбосо бүгүн парламенттин деңгээли мынчалык төмөнгө түшкөн эмес. Эч бир президенттин, өкмөттүн аппарат кызматкерлери бизди чакырып көрсөтмө бергендей болбош керек. Эгемен алган күндөн бери соттордун адилетсиз чечиминен, адам укуктарынын көп төбеленишинен улам эки жолу революция болгон. Бирок эки төңкөрүш эл күткөн жыйынтыкты бербей келет. Бул көрүнүштүн жеткенчегин ата мекенчилерге тагылган айыптан улам байкоого боло тургандыгын, атайын кызмат аша чапкандыгын 3 фракциянын лидерлери, тажрыйбалуу депутаттар айтышууда. Өмүрбек Чиркешевдин анын мойнуна койгон күнөөнү мен мисалы үчүн мурда милицияда иштеген адам катары мен кичине мындай ойлондура турган себеп болуп атат да. 7 жылдан кийин бир кайсы бир башка мамлекеттин жабырдары келип ушундай иш болгон эле деп турса, мен кызыктай көрүнөт да. Өтө кызыктай. Бул УПКда, УКда мындай дал келбейт да. Жооп бериш боюнча мисалы үчүн мен ойлоп атам, Өмүрбек Чиркешев түшүндүрмө бергенден качпайт. Мен ойлоп атам, бул ашыктык болуп атат да.
Оппозициядагы Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс фракцияларынын кезексиз жыйын өткөрүү демилгесин төрага Чыныбай Турсунбеков көңүл сыртында калтырды. Мындан улам бакандай эки фракциянын чечимин четке кагуу, 100 миңдеген шайлоочулардын үнүн четке кагуу менен барабар дешет эл өкүлдөрү. Анткен менен эртең эле кезектеги парламенттик жыйын болот. Дал ошол учурда маселени тикесинен козгоп, мыйзамдуу талаптарды кое тургандыгын айрым демократ депутаттар айтып жатышат. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.